Бүгін 5 декабрь 2019 жылы 24 маалымат агенттигинде айыпсыз абакта жаткан Садыр Жапаровду колдоочулардын негизги тобу маалымат жыйын өткөзүштү. Маалымат жыйындын бир нече өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Биринчиден, ушул убакка чейин сентябрдын башында президентке легендарлуу парламенттин депутаттары баш болгон, Кыргызстандагы аксакалдардын төрагалары баш болгон, улуу инсандардын бир нече кайрылуусу 2 айдан ашык жатса дагы эч кандай жооп жоктугуна нааразы болушуп. Экинчиси, Садыр Жапаров өзү каалабаса дагы аны суранган үчүн президенттин сөзүнө ишенип, айткан убадасына ишенип, ырайым сурап кайрылса дагы убакыт өтүп атат, эч кандай жооп жоктугуна нааразы болушуп. Үчүнчүдөн, бардык саясий лидерлерге, саясатта жүргөн инсандарга колдонулган мунапыс ишмерлерге, саясий инсандарга колдонулган мунапыс жалгыз гана Садыр Жапаровго колдонулбай жаткандыгына нааразы болушкан. Үчүнчүсү, ушул бир нече негиздердин себебинде бүгүн маалымат жыйын өткөзүлүп, модератордун өткөзүп аткан өзүнүн өзгөчө белгилегениндей баса айтып кете турган жагдай, бүгүнкү маалымат жыйынына интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү буга чейин болуп көрбөгөндөй, буга чейин катышпаган, буга чейин саясатка аралашпаган, буга чейин саясат жөнүндө сөз кылбаган интеллигенциянын лидерлери жана депутаттар катышкан маалымат жыйын өзгөчө болду деген модератордун сөзү мен өзгөчө белгилеп кетким келет.